Balam var, 7 balam var, biri ошол жакта калды кызым. 100 миңди төлөп коюп биз эмнени жейбиз? Жазгача кандай жашайбыз? Колдойбуз да. Туурабы? Кордойбуз эмес, колдойбуз да. Кордоп атасыздар азыр. Шону кантип колдойбуз? Мен сизге азыр баарын тактап берейин. Справканы 500 сомго бердилер да балдарым. Мында ким кантип төлөдүңүз аны? Ушундай эле колго бердим. Жөн эле колуна берип койдуңузбу? 500 сом алып балдарын каттоого алыпсыздар. Ошо 500 сом алганыңыздар мыйзамдуулбу? 500 сомдон жүмдөн алып барбыз. Өз мекенибизге, өз жерибизге келдик деп ойлосок, ал жактан кыйынчылыктан качып келсе, бул жак кыйынчылык болуп атат. Эчтеке жардам бере албайм, мен колуман эчтеке келбейт. Эмне кылып отурасыз анда бу жерде? Жок, бизге санарип базага биз киргизебиз. Санарип базага бул жак санариптин сысын түшүнбөсө эмне кыласыңар? Курманкул Зулушев мырза ачык болгула, журналисттерге маалымат бергиле дебеди беле. Я урматтуу прокурор. Жок, мындай биз үйүнө барган жокпуз, биз кызмат ордуна келип атабыз мындай. Жок, түшүнүп атам. Урматтуу Сиздер менен азыр деген эме жок, биз жооп алып алалы. Жок, интервью берем. Ушул процесс боюнча эле. Жок, интервью берем деп атат бизге. Бул жеке маселе эмес да, бул үй эмес да. Интервью берем десе аласыз да. Мына урматтуу көрөрмандар, Тажикстандан Кыргызстаным деп ушундай Кыргызстанга ал жактагы кордуктан, ал жактагы кысымдан качып келген жарандар мына ушундай акыбалга туушар болуп атат. Мына ушундай прокурорлор, мына ушундай соттор эмне кылып атат? Соттоп атат. Кана бизде сот адилеттүүлүгү, урматтуу судьялар кеңеши, урматтуу жогорку сот эмне үчүн Кыргызстанга Кыргызстаным деп келген жарандарды ушинтип соттоп, ушинтип үстүнө айып салып, 6 баласы бар жаранды ушундай кылып кордойсуңар? Бул эмне деген түшүнүк? Мына прокурордон биз маалымат алалы, кандай кылып жарандар ошол мыйзамдуу укуктарын коргосо болот, келгенде кандай жерлерге кайрылыш керек, кантип качкын статусун алыш керек деген жөнөкөй эле суроолорго жөнөкөй эле жооп алгыбыз келген прокурордун мындайча айтканда поведениясы болуп атат. Балдарын армияга алып барып, мисалы, силер кыргыз экенсиңер деп армияда болгон кордукту көргөзүп атат, мисалы, кыргыздардын балдарына. Анан ата-эне чыдабайт да ал нерсеге, чыдабай анан качырып атат буяка. Ата-энесин апарып камап салып, балаңды алып келсең, алып келесиң, алып келбесең камаласың деп. Ошентип кайра барып армияга кеткендер бар, айла жок. Биздин кыргыз жарандарыбыз келип жатат бул жаккачы. Алардын укугун ким коргойт? Бизде мыйзамда бар экен. Бир да министрлик аткарбайт экен, жок экен. Ушуга протокол тапшырма берип койсоңуз, ушулардын укугун карап койлу. Биздин прокуратура тарабынан аларга иш козголуп, айып пул салынып, наоборот, кыргыз бул жерде кордоп жатат. Сиздин функционалдык милдетте көрсөтүлгөнбү? Ушул камерага келген кишилерди сопровождать этип, камера менен тартып жүрөт деген сиздин функционалдык милдетте көрсөтүлгөнбү? Жок, көрсөткөн эмес, бирок мен деле тартсам болот да туурабы? Укугубуз тигиле. Укугуңузду сураган жокпу? Сиздин функционалдык милдетти сурап атат. Жок, кирбейт. Аты жөнүңүз ким? Тулянова Нурайым. Сиз функционалдык милдетиңизге азыр сизге адамдар, жарандар келип калган болсо, сиз бул жакта камераны көтөрүп бизди ээрчип жүрсөңүз, ал жакта адамдардын эмне иш кыласыз бу жакта? Биякта да экинчи сотрудник, главный специалист бар. Сиз эмне иш кыласыз? Налоговый инспектор. Налоговый боюнча суроолор менен жарандар келсе, сиз бу жакта бизди ээрчип жүрсөңүз, сиздин функционалдык милдетти аткарбай атсаңыз, сизге мамлекет айлык төлөп атса, анан сиз моундай кылганда мамлекетке кыянаттык кылган жоксузбу? Мен азыркы учурда биякта жүргөнүм себеби анткени менин кабинетимде бир эме бар. Получается, главный специалист. Сиздин анда керегиңиз жок турбайбы? Эмнеге кереги жок? Эмнеге анда кереги жок кадрды жумушка алып отурат? Жөн айлык кетирип мисалы. Сиздин сөзүңүзгө караганда, ал киши эле жетишет, баардык суроолорду ошол чече берет. Мен личныймын деген сөздү айтып атасызбы? Жок, азыркы учурда, если бизде кишилер бар болсо, то мен, конечно, мен биякта жок боломун. А так как азыркы эч ким жок. Эме экенсиз. Эмне? Жооптуу катчы экенсиз. Бул жак сиздин кызматкер экен. Сиз түздөн-түз булардын функционалдык милдетин талап кылып, тартипке сала турган кызмат, жооптуу кызмат сизде. Жарандар келип атса, функционалдык милдетинде бул камерага тартуу көрсөтүлбөсө, сиз бул жакта сизди көздү тартып жүрөт бuyakta, оператор болуп. Токтосоңуз эми айтайын. Анан мамлекет бул кызга айлык берип атат. Шуну иштесин, налоговый тармактан жарандар келсе ушундай түшүндүрүп, өзүнүн ишин жасасын деп атат. Бул бизди ээрчип, биз менен оператор болуп кызмат кылып жүрсө, биз тартпа дебейбиз. Бирок эми мамлекетке кыянаттык кылган жоксуңарбы? Жок, кылган жокпуз. Вы меня обвиняете, здесь приходите, меня обвиняете, буга жардам бергиле, буга учетко койгула деп. Биз бул эжеге жардам бере албайбыз. Булар соңку учетко туруш керек. Мына, көрдүңөрбү, урматтуу көрөрмандар? Соңку учетко туруп, анан ошол жака пропискага туруш керек. Акылбек Жапаров мырза
мына өкмөттүн иши ушул болуп атат. Жергиликтүү бийликтин канчалык эффективдүү иштеп аткандыгынын үлгүсүн ушул эжеден көргүлө. Мына биз келип жардам бергиле, ушундай болуп атат, ушундай болуп эзилип атыптыр десек, сотко баргыла, буга баргыла деген жоопду айтып атат. Мен эч кимди жиберген жокмун сотко баргыла, тияка баргыла деп. Силер качан айтасыңар, качан мамлекеттик кызматкерлер жаран кайрылып келсе, кел чечип берейин. Кел, мына жерде мынандай кылып жол жобосу бар. Кел, муну монтип оңдойлу. Мен жардам берип силерди монтип стадияга жеткизейин деген сөз качан айтасыңар силер? Бай болгурлар. Биз болгон аракеттерибизди биз жардам беребиз, кылабыз берден. Билбеген учурлар бар. Эртеге келиңиздер. Мен ошол бул жерден эми мына туугандарыбыз келсиздер. Ошол ун, кийим кече, май, вермишель, самын, дагы эмне? Беребиз мындай, кандай көп берсеңиз капканын беремин эртеге. Эртең бул өзү келсинби? Сиздер мындай жергиликтүү залчы башка орган отустар. Жылбак бүттү, сен инаптыга республика кылбачы. Кандай республика? Бүткөн жылдын аяк бүттү болду. Бул жер Кандай бир үй бүлөгө бир көмүр бере албайсыңар? Бере албайм көмүрдү мен. Жегенде жакшы жеп атпайсыңар? Жедиң көрдүңбү сен жегенде? Сиз мындай жакшы сүйлөбөйсүзбү? Биз эми Кыргызстанда жашап атабыз. Мен Кыргызстанды кыдырып келатам. Баардык жерди билем. Эми бул жерде периште болуштун вообще кереги жок. А мектептен мугалимдер акча сурайт, директор баш болуп акча сурайт. Далил мына сурап атат. 900 тоннадан алып. Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологдун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, биз азыр Чүй облустук сотунда турабыз. Бул жерге